Бүгүн Талас областында жайгашкан мектептер үчүн жакшы жаңылык. Кыргызстан Кызылай коомунун коопсуз мектептер долбоорунун негизинде ЮНИСЕФ уюму каржылаган ушундай өрт коопсуздугуна каршы колдонуучу курал шаймандар жана ошондой эле адам жаракат алгандагы алгачкы жардам көрсөтүүдөгү мындай аптечкалар Талас областында жайгашкан мектептерге таркатылып жаткан учуру. Өрткө каршы колдонулуучу шаймандар, алгачкы жардам берүүдөгү медициналык жабдуулар Улуттук Кызылай коомунун 2 жылдан бери иштеп келе жаткан коопсуз мектептер долбоорунун негизинде ЮНИСЕФ уюму каржылоосу менен Талас областындагы 78 мектепке берилет. Долбоордун жалпы наркы 9 миллион 600 миң сом. Орточо эсеп менен ар бир мектепке 111 миң сом өлчөмүндө шаймандар берилет. Талас области боюнча 78 мектепке шаймандар берилип атат. Пожар убагында колдонулуучу шаймандар бул ушу жалпы суммасы 8 миллион 600 миңдин суммасына тегерегиндеги каражаттар. Бул ушу носилкалар. Ар бир мектепке 4 носилка, бардык набору менен 10 аптечка, анан пожарный щиттер полный комплектиси менен ичиндегиси сиреналар менен берилип атат. Бул шаймандар алгач шаарыбыздагы Сагын Абдуллаев атындагы номер 6 орто мектебине тапшырылды. Талас шаардык өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн кызматкерлери бул күнү дагы жаңы келген өрт коопсуздугун алдын алуудагы шаймандар менен мугалимдер жамаатына туура пайдалануу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Бул күндө ушу Талас шаарына жайгашкан Кызылай коому менен биргеликте ЮНИСЕФ тарабынан эң биринчи керектелүүчү нерсе бул өрт өчүүчү шайман деп айтылат. Ошол буюрса Талас областынын мектептерине жардам катары биринчи жардам өрт өчүүчү жардам катары таратылып атат. Аны айтып көрсөк, бардыгы талапка жооп берет. Биздин азыркы көз караш менен караганда бардыгы мындайча айтканда бардыгы ыңгайлаштырылган, бардыгы жаңы. Түзүлгөн план негизинде иш алып барабыз. Бир эле окуучулар эмес, жада калса күндө иштеген мугалимдерге чейин түшүндүрүү ишин жүргүзүп турабыз. Гүлсайра Осмоналиева номер 6 мектептин директору. Улуттук Кызылай коомунун Талас областындагы бөлүмү менен 2018 жылдан бери кызматташып келет. Буга чейин дагы өзгөчө кырдаалдар боюнча окутуудан өтүшкөн. Биздин өзүбүздүн Кызылай коому менен иш алып барган окуучуларыбыз бар. Аларга семинар, тренингдер өтүлүп турат. Бул жерде көптөгөн окуучулар, мугалимдер эмгектенгендиктен бизге мындай каражаттар заман талабына ылайык азыр керек. Биз муктажбыз мектептер. Пожарный щиттер, биз буга чейин да щиттерибизди жаңырта албай келе атканбыз. Азыр 2 пожарный щит келип атат. Актын негизинде. Анан жана кол менен сигнал берүүчү аппарат келип атат. Алдын алуу иштерин жүргүзүү боюнча дагы чоң жардам көрсөтөт. Адам өмүрү менен анын коопсуздугу биринчи орунда турат. Өзгөчө калк көп жайгашкан аймактардын, ошондой эле мектептердин өзгөчө кырдаалдарга техникалык жана алгачкы жардам берүүдөгү сабаттуулугу ашыкча маанилүү. Бул күнү келген шаймандар облусубуздагы мектептерге таркатылат. Сыймык Барманов, Чыңгыз Бокошев, Эркинай Жумабекова, Талас шаары.